көйгөйүңүздөр заправка болчу. Жайында бензин жыттанчу, машиналар сигнал берчү, силерди беспокоить этчү болчу, чаң болчу, мына Кудайым буюрса чечилди маселеңиздер. Мага мынакей урматтуу кана жана жигит, кызматтеңиздер, кайрылып мага ушу элдердин ушундай көйгөйү бар, заправканы алыш керек, аябай элдер кыйналып атат деп айтты. Мен экөөнүн тең мореки МП заправкандагы Редпетрол заправканын ээлерин чакырып айттым. Жакшы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп айса макул. Эгер шаар үчүн болсо эч кандай маселе жок, жардам берейин деп алып келди. Хотя бул заправкада аябай кымбат турат, билесиздер да. Бул заправка кыйыныраак болду, но сүйлөштүк, макул болду. Эми бул жерге сонун кылып 2 этаж магазин куруп бере турган болду. Магазин сиздер чыгып, маяка продукт аласыңар, кийим-кечек аласыңар. Сонун бул сиздер үчүн жакшы эме болду да. Кудай буюрса көпүрө бүтүп калса, анан да сонун иш болот. Ошол мен сиздерди бир көрүп, таанышып кетейин дедим. Мэрияга келсеңиздер, сиздер үчүн менин эшигим такай ачык. Мына мен орун басарым баардыгын рабочий кийинтирип койдум. Жасануу эле галстуктагын ак көйнөккө отурбагыла деди. Могу бир орун басарым мынакей. Могу бир орун басары, могу дагы силердин ооба баардыгын айттым. Костюмчумду кийинчерээк киребиз. Костюм кийген эртерээк экен бир аз. Шаар каралбай калыптыр. Жанагы жетим баладай болуп мындай өксүп калыптыр да. Келгиле шаарды бир оңдойлук, тазалайлы, анан кийин костюм кийесиңер деп. Костюмду чечтирдим. Айдап жүргөн машиналарымды алып койдум. Баарыңар пешком жүрөсүңөр, биринчи оңдойлук шаарда, анан кийин машина минесиңер, костюм кийесиңер дедим. Туура ба? Ошол калган маселелер эми калган маселелерди жаңылыктардан көрүп атасыңар. Бул Масалиев атабыздын атына коюлган көчөнү, Курманжандын атка энебиздин атына коюлган көчөнү, Ленин атабыздын атына коюлган көчөлөрдү эки бетиндеги бактар аябай эскилиги жетиптир. Эскирип 100 жыл, 120 жыл эскилиги жетип уже сына баштаптыр. Горкеңеш чечим чыгарып берди, экология чечим чыгарып берди, алмаштырса болот деп. Ошонун баардыгын эски бактарды кыйып, жаңы, сонун, современный бактарды алып келип тигебиз. Чынар терек, акация, каштан гүлдөр тигебиз Кудай кааласа. Андан башка мына шаарда аябай мындай кызыл чыртан чыгып кеткен эмелер көп экен. Салон, парикмахерский, чайкана ачкан, баардыгын колдон келишинче жылдып алабыз. Тротуардарды оңдойбуз, лотокторду оңдойбуз, түнкү жарыктарды коебуз. Эми колдон келишинче аракет кылып иштейбиз. Сиздер дагы жардам бериңиздер. Анча мынча мына магазиндер болсо алганга жардам бергиле. Түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй, бул шаар үчүн болот, коем тытынбай депчи. Все деньги сегодня не заработаешь, биягы жетет деп. Ошентип бир мага поддержка кылгыла, менин орун басарымга поддержка кылгыла, силердин мини мэрге поддержка кылгыла, мына домком турат. Эми мына үйдүн фасады боюнча айтып атпайбы, фасад боюнча мен жардам бере албайм, анычы. Ал булар өзүңөрдүн үйүңөр, частный собственность, өзүңөрдүн үйүңөр, эми аны өзүңөр софинансирование кылсаңар, аны жасайбыз. Заправканы алып ушу боюнча ушу бир 15 жылдан бери алынбай турган заправка. Элдер мага кайрылды. Ушу кол эметен бир ушу заправка боюнча жардам берсеңиздер жакшы болот эле. Ушу аябай бул жерден элдерге түнү менен бензин жыттанат, терезени ача албайбыз. Анан машиналар келип сигнал берет. Ошону бир жардам бериңиз деп суранышты. Могу МП заправкасы боюнча. Анан мурактан Петролиум заправкасы боюнча 2 заправка бар экен. Бияктан да могу жителдер кайрылышты. Заправканын ээлери менен сүйлөшүү менен чечтик. Кудайым буюрса баары жакшы. Башка жерден жебирип отурган болдук. Алдагы жерде магазин, бул жагында жана көп кабаттуу үйлөр курула турган болду. Канча срок берилген? Бuna уже 10 күн срок бердик. Мага 10 күн срок бердик, заправка 10 күн срок бердик. 10 күндө бузулуп алып кетишет.
жергиликтүү жашоочулардын тобу жашылдандыруу боюнча болуп атпайбы? Жашылдандыруу боюнча да аракет кылабыз. Эми бул жакта кичине эме место жок экен. Карап көрөбүз. Эми прямо жолдун боюна салынып калыптыр. Өзү негизи тор эмес салынган, үчөө. Прямо жолдун боюна салынып калыптыр. Эми аракет кылабыз, эми капталдарына бир эккендей кылыпчы.